Сон 12 айдан келген Нурузон. Бишкекте 29 март күнү баары бир звезда болом тасмасынын бет ачары тарых музейинде болуп өттү. Тасманы жаш режиссер Тынчтык Бугучиев тарткан. Башкы ролду Куудул Жакут Сыдыков аткарган. Фильмде айылдык жигит сүйгөн кызына жетүү максатында атактан умтулуп, артист болуу үчүн шаарга келсе, анын талантын эч ким баалабай кууп чыгышат. Айылдан келген кокуш айласы кетип, өзүнчө топ түзүп, звезда болууну көздөйт. Ошентип ал максатын ишке ашырып, эл аралап концерт коюп жүргөндөгү азап тарткан кыйын күндөрү сүрөттөлгөн. Assalamu alaikum. Кандайсың? Резонлор эмес го дейт. Чыгашка чык. Чыктай. Чыгашка түзүлө чыгып кетесиңерби? Сен чыгып кет. Evet oylar. Чыгашка деп атам мен сени. Жок, Бул тасманын сценарийин жазган ырчы жана оончу Айбек Карымовдун айтымында мындагы эпизоддордун 90% болгон окуялардан алынган. Себеби гастролдоп жүргөндө далай тоскоолдуктар болот. Ошолорго чыдаган гана адам артист боло алат. Демек элге таанылышта оңой эмес экенин айткысы келген. Биз ырчы болобуз деп, артист болобуз деп аябай негизинен баштан көп нерсе өттү да. Ырчылык болгонго чейин көп нерселер өттү. Анан өзү бул окуяны бир эле ырчынын эмес, көптөгөн ырчылардын башынан өткөн болгон окуялардын негизинде мен топтоп мындай угуп көрүп жүргөн окуялар болчу да. Ырчыларды анча-мынча айыл өкмөттөр, чоңдор тоготпой, тойпой уйнаган иштеткенде керек болсо биз силер чакырып алабыз деп атпайбы? Ушунун баары жогу бул болгон окуянын негизинде жазылган да. Жанагы ырчылардын кээде ач калып ток калганы, машинанын ичинде уктап калганы бул болгон окуялар. Дагы эмнени айткым келет? Жанагы забордон ашып шымын айырып алып эшик турса тешиктен киргин деп урушуп атпайбы? Бул анча-мынча саясатка жакындашып кеткен жерлери бар. Бизде деле болуп атпайбы мындай окуялар? Турмушка чыкасыңбы? Кетерсем мамам тур. Постоянный деле күйөөм жок. Мурун бир жолу чыккам. Азыр жок. Кыскасы бойдокмун дечи. Мына сендей кыздар керек бизге. Бойдок кыздар керек. Күйөөсү болгон менде иштеш көрбөдүм, болбойт экен. Күйөөсү кызганат экен, звезданы алып чыгып койсоң алып кетип калат. Мээнетиң баары талаага кетет. Сен мага вообще жактың. Бул Жакыт Сыдыков эң жакшы ролду аткарып, элдин маанайын көтөрүп, баарыбыздан күлүп, аябай жакшы кино экен, ынтымакка чакырган. Баары эле негизинде жакшы экен, күлкүлүү экен. Анан мунун баарына балдарга аткарып аткан балдарга рахмат. Кыргыздарда өзү комедия жанрында кинолор аз эле. Ыраазы болуп атабыз. Албетте кемчиликсиз иш болбойт дегендей, айрым мүчүлүштүктөргө карабай Айбек мырзанын кино жаатындагы тырмагалды болгон алгачкы эмгегин эл өзү көрүп баасын берер. Ал эми биз чыгармачыл топко ийгилик каалайбыз.